Лайф көрсөтүүсүнүн жүрүшү алдыга карай уланат. Биз сизге сөз берип кеткендей, дагы да болсо бизде сыйлуу мейманыбыз бар. Төрдөн орун алган чагы Кыргыздын кыйын кызы деп айтсам болот. Ишкер айым учурда Sky Industrial Group компаниянын негиздөөчүсү, жетекчиси. Азыр биз мына ушул айымдын кылып жаткан иштери тууралуу сөз кылабыз, баарлашабыз. Рахат Жунушбаева экөөбүз мейманда. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мандытаңыз менен. Өзүңүздүкүнөн дагы. Биздин эфирибизге келиптирсиз. Ден соолугуңуз жакшы? Жакшы, рахмат. Анда биз бүгүн сиздин азыркы учурда кылып жаткан иштер, жумуштар тууралуу сүйлөшөлүк деп чакырып калдык. Анткени баардыгыбызга эле маалым болгондой, мына ушундай кичинекей эле Кыргыздын айымы ушундай ишти жасап жатабы. Бул кичинекей эле айым энергияны каяктан алып жатат, бул ушундай идеяларды каяктан алып жатат деген ой пайда болду бизге. Соңку эле эң эле бизге көзгө көрүнүктүү, оозго алына турчу иштериңиздин бири мына ошол аймактарды кыдырып, аймактардагы айымдарга көңүл бурганыңыз болду окшойт. Бул идея тууралуу айтсаңыз, бул иш тууралуу айтсаңыз. Негизи мен акыркы 4-5 жылдан бери региондорду, айылдарды кыдырып, ишкер айымдар менен көп жолугушуулар болот. Өзүм да бул Бишкекте ар кандай ассоциациялардын мүчөсү катары дагы Нарында, Көлдө, Ошту да башка региондордо ушу жолугушууларга көп чакырышчу. Ошол жолугушууларда эми ошо региондордогу айымдардын, ишкер айымдардын көйгөйлөрүн, эмнеге муктаж экенин, эмнеден кыйналып аткандар, кандай жардам керек экени жөнүндө көп ушул суроолор болуп, көп ушул талкуулар болуп, ошонун негизинде анан айымдар иш орунга муктаж экени ушу 3 жыл мурун ушул жөнүндө 2-3 бир чоң жолугушууларда сүйлөшүлүп, ошол жака көп айымдар келишти. Бир 100га жакын айымдар келишип, ар бирөөбүз үйдө отурабыз, жана швея надомница болуп, аз-аздан заказ алабыз Бишкектен, бирок ал заказыбыз убагында келбей калат, кайра убагында кетире албай калабыз, жолдон кыйналабыз, акчасын ала албай калабыз, кыйналып атабыз. Ушу баарыбызды бир жерге чогултуп, иштегендей бизге шарт түзүп берсеңер, мүмкүнчүлүк түзүп берсеңер жакшы болот эле деп кайрылышкан. Анан ошонун негизинде эми идея жаралып, эмне үчүн бүт эле биздин фабрикалар, цехтер, заводдордун баары борборлорго же болбосо чоң шаарларга курулат дагы региондорго көңүл бурулбай калып атат деп аким менен, ушу биздин райондун акими менен Баиш Кахрамонович менен чогуу отуруп сүйлөшүп, бир чоң проект баштайлы деп ушул фабриканы ачтык. Азыр Тоң районунда Бакамбаев айылында 200 орунду фабрика курулуп баштады. Бул негизи бизде мурун эле башталган проект Көлдө. Биз ошону улантып кеттик да. Азыркы учурда сиздин сөзүңүзгө калечу, анткени баардыгы эле ооба чоң-чоң компаниялар болобу, иш орундары болобу, баардыгы эле борбор калаада болуп жатпайбы? Ал эми айымдарга, аны менен катар аймактардагы, айыл жергесиндеги айымдарга мынчалык көп деңгээлде көңүл буруу буга чейин болгон эмес деп айтсам болот. Жаңылбайм, менин сөзүмө баардыгы эле кошулат болуш керек. Анткени айылдагы иши жок, жумушу жок, үйдө отурган айымдарга азыр сонун эле мүмкүнчүлүк болду окшойт. Анан сиздин ошо планыңызда же болбосо ошо долбоордо баардык аймактарды камтыйт болушуңуздар керек, эми бара-бара. Ооба, азыр эми тажрыйба бар. Фабрика, завод ачкан тажрыйбаны топтодук. Бул мындай иш орунга, фабрикага эми ар бир регион, ар бир район муктаж. Акыркы ушу 30 жылдан бери негизи эле көптөгөн фабрикалар айылдарда же болбосо жумуш орундары деле түзүлгөн эмес да. Эми ар бир район муктаж. Биз ушу командабыз менен ушундай план койдук. 2023-жылы ар бир аймакка бирден фабрика ачалы деген план коюп атабыз. Кайрылуулар абдан көп болуп атат, көп. Эми ошону ишке ашырабыз деген үмүт менен азыр алдыга жылып иштеп атабыз. Анан сизди билишибизче бир канча тилди эркин сүйлөйсүз, билесиз. Анан балдарды дагы азыр окутуучу катары окутуп жатыптырсыз, же болбосо баягы тил үйрөнүү боюнча негизи эле бир долбоорлор бар окшойт.
Ооба, тил үйрөнүү боюнча ошол эле мен өзүм окуп бүткөн мектепке андан тышкары дагы ошо райондогу 2 мектепке биз баштаганбыз. Муну биз жана 2017-жыл, 18-жыл, 19-жыл 3 жыл катары менен окуттук. Бирок тилекке каршы бул ковидке байланыштуу ортодон токтоп калган. Эми кайра башташ керек. Бекер ушу корей тилин үйрөтүү, мугалимдин акысын төлөп берип, биз ушу 3 жыл бою көп окуучуларды ушу тилге үйрөттүк. Азыр эми үзүрүн көрдүк десек болот, анткени ошол убакытта азыр мектепти бүткөн биздин ушу класстарда бекер окуп корей тилин үйрөнгөн окуучуларыбыз азыр Бишкекке келип, Бишкектеги ошо окуу жайларда окуп атышат да, именно корей тили менен окуп атышат. Бул дагы айыл жергесинде болгон өнүгүү, айыл жергесиндеги окуучуларга болгон колдоо эми токтоп калды албетте, бирок андан ары дагы барбы, уланабы? Андан ары улантабыз деген планыбыз бар. Эми көп тил, канча көп тил билсең, ошончо сенин алдыдагы өзүңдүн реализацияңа, өзүңдүн өнүгүүңө бир чоң жардам болот да. Бул ошо тилди мектептен баштап эле балдарга беришибиз керек да. Эми эне тилибиз кыргыз тилди сөзсүз билиш керек, орус тилди билиш керек. Андан тышкары дагы бир же эки тилди чогуу үйрөнө чыкса, балдардын эми мектепте убактысы көп эле да. Түшкө чейин окушат же түштөн кийин окушат, калган убактылары көп. Ушундай мектептерде дагы дополнительный кошумча сабак тилдерин үйрөтүү бул керек деп ойлойм. Анан Рахат айым, сизди билебиз, Кыргызстанда мен сөзүмө деле кошулушат болуш керек. Биринчи айым болуп мындай чоң компанияны жетектеп, чет элдик, чет мамлекеттик өлкөлөр менен келишим түзүп, ал жактан бизге жанагындай лифт дейбиз, лифттерди алып келип, мырзалардын жумушун катыры аткарган бир айым болушуңуз керек. Сиздин компанияңыздын ишмердүүлүгү, азыркы учурда компанияңыздын иши тууралуу сүйлөшсөк. Былтыр ушу 22 мартта биздин завод ачылган. Кыргызстанда биринчи жолу лифт өндүрүү, жүк ташуучу лифттер, жүргүнчүлөр ташуучу лифттер. Эми ар кандай конфигурацияда лифттерди азыр чыгарып атабыз. Биринчи ушу Кыргызстанда, негизи эле Кыргызстан тарыхында биринчи болуп ачтык. Азыр уже көптөгөн үйлөргө коюлуп атат. Биздин негизги багытыбыз бул экспортко чыгуу болчу. Аны дагы ишке ашырып атабыз десем болот. Уже жакын арада биринчи продукциябыз уже чет өлкөгө уже чыга баштайт. Иштеп атат. Көп жумушчуларды эми Кыргызстанда бул технология мурун жок болгондуктан азыр нолдон баштап үйрөттүк десек болот. Жакшы эле үйрөнүп, такшалып калды биздин сотрудниктер. Иштеп атабыз азыр жакшы. Буга чейин завод ачылганга чейин деле сиздер бул лифттерди чет мамлекеттен алып келип Кыргызстанга сатчусуздар. Ал мезгилде Кыргызстан жаңы гана мындай тармакка көнүп, Кыргызстанда мындай тармак жаңы гана өнүгүп жаткан болсо, ал эми азыр жакшы эле өнүгүүнүн үстүндө окшойт. Өзүңүз айткандай кызматкерлерибиз деп калдыңыз. Кызматкерлер дагы азыркы учурда кыргыз балдары, кыздары, уулдары. Ооба, кызматкерлер эми 100% бул кыргызстандык, биздин өзүбүздүн эле жарандар. Жана айтып кетпедимби, буга чейин Кыргызстанда мындай технологиялар жок болгондуктан 2,5 жыл биздин ушу балдарды, биздин кызматкерлерди үйрөтүүгө убакыт кетти. Профилдери башка, бирок именно биздин профилге үйрөтүү ушу 2,5 жылдай убакыт кетти. Азыр канча кызматкер иштейт? Азыр Бишкектеги биздин заводдо 120 кызматкер иштейт. Бишкектеги завод деп калдыңыз. Да кайсы жакта? Бишкектеги завод, анан Көлдөгү жанагы кийим тигүүчү фабрикабыз, аны эсепке албаганда. Сонун. Анан мен да төмөндө айтып кеттим го, баягы мырзалар аткаруучу эмнегедир жумуш болуп бизге эсептелине берет да. Анан мүмкүн сиздин мырзага окшош мүнөзүңүз же туруктуулугуңуз же болбосо мындай жумушту бир кантип аткарып калууңуз болду. Именно ошол мырзалар аткарчу лифт маселеси, темир тезек маселеси жоң гана айымга тиешелүү эмес дей сезилет да бизге.
Албетте бул техника, бул лифт өндүрүү дагы бул машиностроенияга кирип кетет. Анткени лифт бул машина. Өйдө ылдый жүргөн машина, эми лифт өндүрүү бул машиностроенияга кирип кетет. Оңой тармак эмес, оор тармак. Бизде эми көптөн бери эзилтеден эле айымдар бул тармакта, машиностроение тармагында, негизи эле промышленность тармагында азыраак эмеспи? Бирок жокко эмес. Дүйнө жүзүн караганда, Кыргызстанды деле караганда, эми тарыхта көп эле, азыр деле көп эле бар, бирок аз. Процентный соотношениясын караганда аз. Мен өзүм гуманитарий окууну бүткөндө гуманитардык багытта бүткөнмүн. Тилчи катары бүткөнсүз? Тилчи катары бүткөм, гуманитардык багытта бүткөм. Эч бир ойлогон эмесмин өзүмдө ушундай машиностроение менен байланышып калат деп менин жумушум. Бирок жол ушуга алып келди. Оңой эмес. Азыр деле көптөгөн оорчулуктар бар. Анткени эми өзүң негиздөөчү болуп жетектеп аткандан кийин ар бир ошо лифтке колдонуучу, ар бир компонентти, ар бир детальды, ар бир конструкцияны сен түпкүрүнөн түшүнүп туруп, андан ары ишке киргизишиң керек да. Эми башында көп эле оорчулукту жаратты мен ошо лифт тармагына келгенде. Анткени буга чейин эми баардык жарандарда эле кнопканы басып эле өйдө ылдый түшкөндө эле гана билчүмүн. Эч бир ойлочу эмесмин ал лифт жөнүндө. Окудук, көп литературадан көп окудук. Анан Hyundai лифт компаниясын, Кореядагы Hyundai Elevators компаниясын биз 2014-жылдан берки официалдык дистрибьюторубуз. Жыл сайын бизге окутуулар, Кореяга барып окутууларды өтүп келдим. Андан тышкары онлайн окутуулар да көп жүрөт. Ошол окутуулардын негизинде эми тажрыйбаны да алдык. Ал убакыт, ушул 10 жылдык убакыттын ичинде билим да калдык. Рахат эже, мен журналист катары же жөн гана айым катары азыркы учурда Кыргызстандагы тың чыкма айымдарды, ишкер айымдардын жашоосун, же болбосо алар азыркы учурда аткарып жаткан иштерин байкап, баам салып көрүп, алардын жасап жаткан иштеринен өзүбүз эргип алат экенбиз да. Анан сиз дагы Кореяда көп жыл эмгектенгенсиз. Жок, мен Кореяда эмгектенген эмесмин. Мен бияктан өзүм востоковед экономист, өзүм БГУнун ошо корей тили направлениясын бүткөм. Биякта эле жашагам, биякта эле окугам, иштегем. Кореяга мындай жумуш менен эле бир жума эки жумага эле барып келип турамын. Ооба, анда ар дайым Кореяга каттап турчусуз. Каттап турамын. Азырчы? Азыр деле каттап турабыз. Анан менин сүйүнгөнүм мындай болду да, ошо корей тилин билип, Корейдин маданиятын жакшы түшүнүп, Корей элинин негизи эле ал жактагы жашоосун жакшы түшүнгөн айым Кореяда жумуш баштабай, ошо Кыргызстанда жумуш баштап, Кыргызстанды өнүктүрүүгө салым кошотканына сүйүндүм. Анан жакынкы арада дагы бир жаңылыкты окуп калдым. Айымдар арасындагы волейбол, жаңылбасам, волейболду жетектеп, ага дагы өзүңүздүн салымыңызды кошуп жаткан экенсиз. Спорт жаатына да кайрылдыңыз окшойт анда. Спорт жаатына кайрылганым биз ишкерлерге негизи көп эле сунуштар түшөт. Ушу спонсорлук жардам же болбосо турнирге, ар кайсы матчтарга жардам берип коесуздарбы деп. Ошо көп жылдан бери аз-аздан эми ар кайсы тармакка жардам берип келип, мунун негизги ушул волейболго, айымдарга кандай жардам, ушул тармакка кантип келип калганым, бир жолу чоң бир турнир болду. Мини футбол боюнча турнир, жалаң эркектер. Мини футболдо бизде эми мырзалар ойнойт го. Анан барсам 100% мырзалар, анан жалгыз мен айым экенмин. Анан кубокты тапшырып, бир жак жагын өзүм көтөрүп бердим спонсор катары. Анан ошол жерден мага ой келди да. Мырзалар өздөрүнүн хобби далды, мини футболдагычы. Бирөө эми профессионалдык негизде балким ойноп атса керек. Көбүнчөсү хобби катары ошол жакта бир 20 жаштан 45 жашка чейинки мырзалар ойноп атыптыр. Эмне үчүн айымдар дагы өзүнүн хоббисин менен алып чыга алышпайт? Эмнеге ушундай турнирлер айымдарга
арналбайт. Айымдар үчүн жазалбайт деген ой келип, ошол жакта уюштуруучулар менен сүйлөшүп келе эмки турнирге мен спонсор болуп берейин, айымдардын волейбол турнирин өткөзөлү деп. Ошонун негизинде анан башталып калып, мына 3 жылдан бери туруктуу өтүп келатат, быйыл 4-жыл болот. Туруктуу ошо мини футболго эле биз айымдарды да коштук, волейбол. Ушунча көп кызыгуу менен ойногон айымдар көп экенин билбептирмин. Канча десем бир 50-ге жакын команда бүткүл республикадан чогулду, биз көлгө өткөзүп аттык. Оштон, Нарындан, Чүйдөн командаларды түзүп алып, кээ бирөө балдарын ээрчитип алып, жолдошторун ээрчитип алып, ошо турнирге келип атышты. Бизге рахматтарын айтып атышты, жазып атышты. Биз бул мектептин мугалимдери элек, биз да команда түздүк, баралы деп атабыз. Биз бул айылдан эле команда түздүк, барат элек, баралы деп пландаштырып атабыз, рахмат деп. Ошол жакта 3 күн оюн болду. Ушунча абдан мага да өзүмө дагы бир кандай десем, моральный бир удовлетворение алдым да. Азыр анан Ысык Көл областынан профессионалдык команда жок экен, буга чейин болбоптур. Ар бир региондордон бар экен. Биз ошол уюштуруучулар менен Талас Токтосунов деген бала, ошол уюштуруучусу чогуу отуруп, айымдардын профессионалдык волейбол командасын түзүп берели деп чечип, азыр ошол команда түзүлдү. Ошонун президенти катары мени шайлашып, акырындан алдыга мына 2-чи оюнга катышып атышат. Ийгиликтерди жаратабыз деп ойлойбуз. Анда Рахат айымдын демилгеси менен, демөөрчүсү менен Кудайым буйрса Кыргызстанда кыздар арасындагы волейболдун өнүгүүсүнө дагы салам кошот турбайбызбы? Сонун. Анан негизи эле мүнөзүңүздү сурагым келип атат, Рахат айым. Мүнөзүңүз бир тарс-турс жүргөн, эркек мүнөз, бардыгын дароо бетке айткан, дароо жасаган болушуңуз керек, Ансыз болбойт. Негизи жумуш кишини тарбиялайт экен да. Үй бүлөдөн алган тарбияң башка, анан бул өзүңдүн профессияң, же кайсы тармакта иштегениң, иштеп келсең, ошол тармактагы сөзсүз түрдө сени тарбиялайт экен. Менин негизи эле партнерлорум болобу, же жумушумда 90% эркектер менен иштегендиктен, ошол дагы менин мүнөзүмдөн, ата-энемден алган тарбияман тышкары мүнөзүмдүн калыпталышына да чоң бир өзүнүн салымын кошту деп ойлойм. Ал эми Рахат айым кандай жетекчи? Биринчиден, орусча айтканда требовательный, кыргызчасы талапты коюу, ошо талапты коюу, анан ошолго жараша жумушту мындай кабыл алышым керек да. Анан жумушта мен сөзсүз айтам да, профессионал, ар жумуштагы профессионализмге үйрөнүп алса болот. Ар бир привычканы же болбосо профессионализмди үйрөтүп алса болот, бирок бул адамгерчиликти, бул кишинин негизи түпкү нерсеси да. Кичинекей кезинен бери калыптанган бул нерсеси болгондуктан, мен биринчи очередке ошо адамгерчиликтүүлүктү койгула дейм, экинчи бул профессионализмди койгула дейм. Абдан сонун. Ал эми Кыргызстандагы айымдар Рахат айымга көп кайрылышат окшойт, айрыкча айымдар. Мейли жумуш орун болобу, мейли материалдык жактан болобу, моралдык жактан жана ошондой эле юридикалык жактан. Кайрылуулар көп эле болот. Колуман келишинче жардам бергенге аракет кыламын. Анан карап көрсөк, Рахат айым бардык жакта жүрөт. Ишкерлик жакта, ошол эле спорт жакта, ошол эле айымдар менен биргеликте, ошол эле баягы ишкерлик дегенде эле зыңкыйган айымды элестетебиз го, жок, дагы башка тармакта жүрөт. Бардык тармакка жетишиш үчүн кыргыз айымы кандай болуш керек? Негизги эми жашоодогу ар бир кишинин эле, бул сөзсүз түрдө эле айым эмес, ар бир кишинин принципи бул баланс деп коет да. Жашооңдогу балансты сактаганга аракет кылышың керек. Бир жак тармакты гана эмес, же бир жак жагын гана эмес, эми бүт ошо ар тармагын бирдей, бир пропорционалдуу алып кеткенге аракет кылышың керек да. Үй бүлө, бала,
балдарыңа көңүл буруу, ошол эле жолдошуңа көңүл буруу, Сөзсүз туугандарыңа көңүл буруу болот. Өзүңө, өзүңдүн соолугуңа, өзүңдүн сулуулугуңа, өзүңдүн бир самореализация, самообразование деп коет, окууңа, жумушуңа, общество дейт, социум дейт, ошо эл менен баарлашууга, ошонун баарына пропорционалдуу көңүл бурганга аракет кылышың керек. Бардыгына атайын бир пайыздарды кош керек экен да, бир эле тарапка ооп кетпестен. Сөзсүз түрдө, эгерде сенин жашооңдогу мындай ошо бала жашооңдогу бир эле жак тармак эле жетишпей баратса, сен өзүңдү мындай бактылуу сезе албайсың деп ойлойм да. Өзүңдү толук бактылуу сезиш үчүн ар бир тарапты мындай бир түрдө, бир баланста алып кеткенге аракет кылышың керек. Мындай тармактын бардыгына пайыз кошуп жаткан айым, негизи эле эртең менен канчада турасыз? Эртең менен 7-де турам. Күн сайын. Күндө баламды окууга жиберип, андан кийин жумушка чыгам. Кээде ошо менин жумушум көбүнчө кечки 9:30-10-го чейин. Кээде ошонун ичинен эми күндө 9:30-10-го чейин деп айтпайм. 6 менен эле биздин менин жумушум бүтүп калбайт. 6-га чейин мисалы мен өзүмдүн компаниямдын жумуштарын бүтүрсөм, 6-дан кийинки ошо социумдагы, обществодагы кээ бир жолугушуулар, жумуштар болот. Кээ бир күндөрү ошол эле убакытты балдарыма бөлөмүн. Кечки 9:30-10-го чейин менин примерно распорядок дня ошондой. Абдан сонун. Анан биз бүгүн убакыттын бир аз тардыгына байланыштуу терең кирип сүйлөшө алган жокпуз. Бардыгын эле кичинеден эле алып кеткенге аракет кылдык. Анан соңку суроом болсун. Билишимче депутаттыкка талапкерликти койгонсуз, ал жактагы программаңыз абдан жаккан. Ошонун ичиндеги айымдарга болгон колдооңуз, анын ичиндеги иш-аракеттер абдан эле колдогом. Депутат болбосоңуз деле ошол иш-аракеттер аткарылабы? Ошол ал иш-аракеттерди депутаттык талапкерликке койгучак деле кылып келгенмин. Азыр деле ошонун үстүндө иштеп атабыз. Негизги менин программамдын биринчи негизгиси бул чакан жана орто бизнести өнүктүрүү болчу. Бул чакан жана орто бизнес ар бир өлкөнүн экономикасынын бул негизи да. Анткени бул жумуш орундары, көптөгөн социалдык көйгөйлөрдү, маселелерди чечүү, региондордо ошо социалдык маселелерди чечүү да бул. Ошонун негизи мына айылда биринчи фабрикабызды ачтык. Эми мындан ары дагы башка фабрикаларды ачалы деп атабыз. Андан тышкары айымдарга жумуш орундарын түзүү болчу. Ошонун үстүндө иштеп атабыз. Анан мен дагы коалиция бар. Ал коалиция негизинде бул зордук зомбулук менен айымдарга карата, балдарга карата зордук зомбулук менен каршы күрөшүү болчу. Анын үстүндө дагы азыр иштеп атабыз. Сонун. Сиз менен бүгүн кичинекей болсо дагы баарлашканыма кубанычтамын. Кудайым буйрса, келечекте дагы да болсо бир жан дүйнөдөн чыккан маектер орун алат деген ишеничтемин. Сизге ийгилик каалайм. Ишиңизге бир гана биз сизди карап эле, ушул айым аябай кыйын экен, ушул айым ушун жардам берип атыптыр дебестен, чогуу биргеликте иш кылалык демекчимин сизге. Эркин микрофон сунайын. Эркин микрофон. Мүмкүн калуу тилек жөн гана, Эми калуу тилек болгондо Кыргызстанда азыр тынччылык болсун, элибизде тынччылык болсун, туруктуулук болсун. Ошо туруктуулуктун, тынччылыктын негизинде гана биз алдыга чоң үмүттөрдү коюп, экономикабыз болобу, элибиздин жашоосу болобу жакшырат, өнүгөт деп ойлоймун. Ошол өнүгүүнүн үстүндө ар бир кыргыздын чыган уулу жана кызы бар десем жаңылышпайм. Таңкылаев көрсөтүүсүндө жеке ишкер Кыргыздын кыйын айымы Рахат Жунушбаева жекебиз болду. Ал эми Таңкылаев көрсөтүү өз берүүсүн ушу менен жыйынтыктайт. Кайрадан экран аркылуу көрүшүп, амандашып, саламдашканга чейин кош болуңуздар. Эртең иш күндөрү дагы да болсо көрүшөбүз, саламдашабыз. Кошуңуздар. Студия 2 саат бою кызматыңыздарда болгон. Аты жөнүм Алтынай Шайдылдаева. Вакыт аябай шарыраак болуп